Саламатсыздар, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, ошондой эле Ош шаарынын тургундары. Биз азыр Ош шаарындагы жаңыдан түшүп жаткан мына ушул Ош шаарынын Кеңсай массивинде жайгашкан тигүү фабрикасы. 11 000 адамды жумуш менен камсыздай турган тигүү фабрикасында турабыз. Ал эми биздин артыбызда турган блок, мына ушул блоктун ичинде Кыргызстандан түштүгүндө тагыраагы мына ушул Ош шаарында өндүрүлүп жаткан канализация турбалары тууралуу маалымат бермекчибиз. Аталган канализация турбалары кандай өндүрүлөт, баалары канчадан жана кандай размерлерде чыгат, алда силер менен толук так маалымат берип өтмөкчүбүз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Тааныштырып кетсеңиз, бул жерде эмне сырьёлор, эмне жасалатындан, каптагылар кандай буюмдар? Биздин производствого полиэтилен низкого давления деген сырьё керек. Бул сырьё Россиядан келет. Гранула түрүндө. Майдаланган. Майдаланган. Размери 0,3-0,7 сантиметрге чейин. Ошол сырьёну колдонобуз. Ушул бункерлерге салынат. Булар бункерлер предварительная сушка сырья деп коет. Кургатып берет. Кийин уже непосредственно производствосы башталат. Биздин продукция трубы двухслойный, гофрированный болгон үчүн эки бункер болот. Бирөөсү тышкы слой, бирөөсү ички слой. Экон сырьёсу эки башкабы? Бир сырьё. Бир сырьёдон. А бул турбанын ичинде эмне болот ага? Суу бункерден түшүп, бул жерде сырьё эритет. Баягы пластилин сыяктуу. Анан кийин эки сырьё биригет. Мына головка деп коет. Эрген сырьё биригип, и мына матрицага түшөт. Бул матрицада непосредственно трубанын формасын берет. Узунду размери 150, 300, 500 трубалар чыгарабыз ушул матрицалар менен. Булар утуру айланып барып жабышар анан. Ооба, бул непрерывный цикл да. Бир салганда может 15 күн, 20 күн иштей берет, сырьё болсо эле. Непрерывно, күнү түнү. Канча адам иштейт бул жерде жалпы карап? Непосредственно 3 адам, 4 адам жетиштүү. 3-4 адам. Бир технолог керек и 3 рабочий. Ооба. Азыр бунун размери канча? Азыркы чыгарып аткан 500 диаметрде трубалар. Канализацияныкы. Бул азыр ысык бойдон чыгат. Бул охладительде суу менен температурасы түшөт. Бул неге жуулат бул эми? Охлаждение болот. Муздатат. Ооба, бул азыр ысык бойдон чыгат. Теплый. Буну муздатыш керек. Муздатканда өзүнүн күчүн алат да, тезирээк. Так, муздатуу аягында бул жактан уже чыгат. Бул жактан чыгып, станок резкага келет. Бул узундугу канча метрге чейин жасай аласыңар? 12 метрге чейин. 12 метрге чейин. А так стандарттын 6 метрден чыгарганда бул станок автоматически узундугун өлчөп, кесип берет. Бардыгы управление компьютерде болобу? Только компьютер. Компьютерден башкарат, сенсордон башкарат бардыгы. Только компьютер, автоматизированный. Кесип бергенден кийин таразага түшөт. Весовка бул? Ооба. Стандарт боюнча 1 метрде өзүнүн бир определенный килограмм сырья болуш керек. Ошого ылайыктуу трубанын прочность ошодон неме болот да? Тыгыздыгын өлчөйт. Тыгыздыгын. Түшүнүктүү. Ал эми бул суткасына канча метр же минутасына канча деп эсептелет эмеси? Бунун мощности трубанын диаметринен зависит этет. Мисалы, ушул 500 болсо. 500 минутасына 1 метрге чейин чыгат. 1 минутада 1 метрге чейин. 1 метр скорость. 150 трубаны ал 6 метрге чейин чыгат. Эми 1 саатта 60 метр иштей алат экен. Ооба, чыгарам. 500 трубадан. Түшүнүктүү.
Анан кийин бул кандай размерлер бар бул жерде? Азыр бизде 3 размер бар. 150, 300, 500 миллиметр. Бул заказчиктер бар, буйртма берген? Заказчиктер биз жаңы баштаган үчүн азыр мына текстилден потребностьтарын жабып атабыз. Өзүңөргө керектүү. Өзүбүзгө, ооба. Бул ушул жерде иштелет экен, значит. Азырынча биринчи баштадык да. Так уже Горвода каналдар менен сүйлөшүп атабыз. Башка организациялар менен. Мен буйртма ала баштайсыздар. Кудай кааласа. Бааларычы, баалары кандай болот? Баалары Орточо эми примерно. орточо, например, асбест трубаларга караганда арзан. Азбизден арзан. Асбесттен арзан. Анан кийин преимуществосы жеңил. Жеңил. Бул жердин астына көмүлөт да. Жердин астына 8 метрге чейин көмсө болот. 8 метр тереңдикке чейин. Ооба. Баасын билбейсизби? Баасы мына чыгарылып аткан 500-лүк труба баасы 1 метри 2700-2800 сомдун 1 метр. тегереги. Мындай технология Кыргызстанда барбы башка жерде? Кыргызстанда мен билишим боюнча Бишкекте бар. Бишкекте бирөө бар. Ошто бул экинчиси ачылды. Ошто жок. Именно ушундай гофрированный труба жок. Ошто биринчи жолу ачылып атат. Ооба. Баасы канча болуп калат ушунда? Ушунда 500-лүк азыр бул азыркы баа менен где-то 2700-2800 сом да. 2700-2800 метри. Эми основной ошо электр иштетилет да шаарларга. 300-500. 300-500. Ооба. Магистральный канализациялар. Бул качан ишке түшүп баштады сиздерде? Бизде койгондон бери пусканаладочный процесс болду. Кытайдан специалисттер келип, полный неме көрсөтүп, үйрөтүп. Азыр уже 1 айдан бери уже иштеп атат. Технология өзү Кытайдыкы техникалар? Технология Кытай. Оборудование Кытайдан келген. Бардык Кытайдан. Келечекте дагы кандай ушуга окшогон каражаттар чыгат? Келечекте эми бунун диаметрлерин дагы неме кылабыз, формаларын алабыз. 200-лүк, 400-лүк, 600-лүк. Келечекте анан полиэтиленовый труба одностенный чыгарайын деп пландар бар. Гофр эмес беркиндей тегизине? Ооба, сууга. Сууга. Напорный сууга. Демек өзүбүзгө керектүү курулуш материалдар өзүнөн чыгып калат экен ошондо барып. Буюрса ушундай пландар бар.